эмдөө албаганга караганда эмдөө алган адам жеңилирээк болот да. Ошон үчүн баарын чакырат элем, эмдөө алышсын деп. Саткынай Абдыманапованын үй бүлөсүндөгү бардык мүчөлөр эмдөөдөн өтүшкөн. Бул ирде үй бүлөнүн коопсуздугу үчүн жакында эми 3-чү дозаны алууга камданышууда. Прививканы эмдөөнү албасак, бул өтө коркунучтуу оор экен. Башыбыз менен көрүп, көзүбүз менен көрүп, башыбыз менен сездик го. Мындан албасак болбойт. Себеби биринчи, экинчи тур, үчүнчү тур болуп атат. Алганга баардыгын чакырат элем. Себеби иммунитет пайда болуп, мында ооруса дагы эгер жеңил өтөт, көпчүлүгү күчтүү организмдер оорубай деле калып атат. Вакцинация илдеттен коргоонунун ишенимдүү жолу экендигин билгенден соң, коомчулук азыр анын зарылдыгын түшүнүп жетти. Мен алгандан кийин жакшы эле болдум, эчтеке болгон жокмун. Жаран катар ушу алдык, бардык участкадагылар деле кийин түшүнүп калды. Биринчи албай атышты эле, кийин бардыгы жакшы келип калды. Калк арасында ham түшүндүрүү иштери жүрүп, көп вакциналарды алышты азыр калкты тейлөө боюнча. Мындай адамдар түшүнүп калды, азыр вакциналар бар эле алып атышат келипчи. Буга чейин эмдөөнүн 2 дозасын алуу зарылдыгы бар экендиги айтылып келсе, азыр анын 3-чүсүн алуу керектигин адистер белгилешүүдө. Дарыгер Батырбек Субанкуловдун белгилөөсүндө бул кырдаалга жараша болууда. Анткени вирус убакыттын өтүүсү менен мутацияланып жатат. Ковид оорусу бул постоянно мутируется да. Мутируется деген сөз булар өзүнүн касиетин алмаштырып турат да. Баягы бир туруп ковид болуп калса, азыр омикрон деген чыгып атат. Штамптар өзгөрүп атат да. Өзгөрүлгөн сайын вакцинанын күчү жетпей калышы мүмкүн да. Ошон үчүн азыр 3-чү вакцинация да кетип атат азырчы. Бул 3-чү вакцинация эл үчүн бул эң жакшы нерсе. Муну алыш керек. 100% алганга аракет кылышыбыз керек да. Ошондо гана биз бул ковидтен айрылабыз, кутулабыз деген үмүтүбүз бар. Жалал Абад облусунда вакцинациядан өтүү боюнча алдыңкы орунда Базаркоргон району турат. Жалпы көрсөткүч 76% түзөт. Гүлжина Мындоева, Байман Тургуналиев, Базаркоргон району.